Тавхид ва Жихад катибасы террордук уюмунун Стамбулдагы ячейкасына тиешеси бар чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришет. Маалыматка ылайык, УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн эл аралык террористтик уюмдарга каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Тавхид ва Жихад катибасы террордук уюмунун Стамбулдагы ячейкасына тиешеси бар Өзбекстандын жарандары кармалды. Алар өз өлкөсүндө издөөдө жүрүшкөн. Аталган жарандар башка кооптуу өлкөлөргө чыгып кетүү үчүн жасалма документтерди алуу максатында Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүшкөн. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 378 мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына жайгаштырылды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.